Саламатсыздарбы? Мен өзүмдүн жакшы жаңылыгым менен бөлүшөйүн дедим сиздер менен. Мен өзүм женский жактан 1 жылдан бери ооруп жүргөм. Женский турбада киста бар деген, яичникте киста бар деген. Анан каранбаган, көрүнбөгөн жерлерим калган жок. ГОСко карандым, частныйга карандым. Кыргызчылык кылдым, анда деле болгон жок. Баары Алладан эми биринчиден. Мен башка больницаларга, ГОСторго көрүнгөндө айтты, сен сразу эле операция кылабыз, кистаңды алабыз, яичнигиңди кошо алабыз, турбаңды алабыз деп айткан. Андан кийин ага болбой частныйга Сенаметке көрүндүм. Сенаметке келип жакшы диагноз коюшту, жакшы күтүп алышты. Жакшы караштым негизинен. Чоң рахмат, ошол жерден себеп таптым. Буюрса кистам жок, азыр жакшы болуп калдым. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз калкым. Бизге бул айымыз 1 ай мурун кайрылган. Бул айымыз бизге кайрылганда мурун 2-3 күн мурун биздин ГОСко жатып чыккан. Ал жерге бул кызыбыз оор акыбалда түшкөн, кусуп, температурасы көтөрүлүп, операция кылабыз деген, турбаларды, кисталарды кошо алабыз деген. Себеби бул жерде чын-чынына келгенде, бизге келгенде больницадан чыгып бир аз кишини лечение алган, бирок операция турбаларын алдырабыз дегенине байланыштуу алдырбастан биздин клиникага келген. Биздин клиника 24 февралда келген. Келгенде эндоцервицит, воспаление аябай бир аз начар болчу, лейкоциттери начар болчу, гормондук нарушениялары да бар болчу. Андан сырткары оң жакта кистасы аябай чоң көлөмдө кистасы бар эле. Кистанын размери бул жерде 66-39 мм деп оң жакта образованияны берген. Биз бул жакка келгенден кийин бул айымыбызды биринчи Аллахтын каалоосу биз жөн гана себеп болуп калабыз. Демге жөнөттүк. Андан сырткары биз керектүү анализдердин баардыгын алдык, гормондорду алдык, баардык көйгөйүнө жараша дары дармектерди назначение кылдык, компенсаларды жаздык, тампондорду бердик. Андан сырткары свечаларды и главное биз бул жакка жакшы болуп каласыз бир гана Аллахтан деген үмүт бергенбиз. Бирок бүгүн бизге 20 мартта келип отурат. Просто эндосервисит, бир аз эле воспалениясы бар. А так бардыгы жакшы. Бир нерсени эске сала кетсек, бул кызыбыз биринчи баласы бар. 7 жашка чыкты. 7 жылдан бери боюнда болгон эмес. Ар жерге көрүнүп, эч кандай жыйынтык болбой, фолликулярный киста, андан сырткары кандайдыр бир чоң образованиядагы киста бар эле. Бирок бир айдын аралыгында эч кандай киста жок деп, эми Кудайым буйруса, бул айымызды беременска даярдатабыз. Ассаламу алейкум.